Араван районунда дыйканчылык башка аймактарга караганда эрте башталат. Ошондуктан бул аймакта суга сууну берүүдө эртерээк болот. Ушундан улам жергиликтүү тургундар жыл сайын жазында чогулуп, арык каналдарды ашар жолу менен тазалашат. Негизги максат сугат мезгили келгенде сууну талааларга коромчусуз жеткирүү. Жыл сайын адатка айланган ашар жол менен арык тазалоо иштери 10-15 күнгө созулат. Быйылкы жумуш 20-мартта башталган. Азыр дыйкандар 60 чакырым узундуктагы арыктарды чаап бүтүп калышты. Кыйыныраак жерлерди техника аткарат. Күнүгө ар бир арыктар чыкканда 50-60тан кем эмес, кээ бирде 200ге чейин адамдар чыгып арыктарды чаап атат. Бул биз айткан демелердин баарын элдер туура түшүнүп кабыл алып, өзүнүн үлүштөрүнөн жанындагы өзүнүн үлүштөрүн суарган каналдар арыктардын баарын чаап жумуштар жүргүзүлөт. Арыктарды чабалып калса, негизинен суу берүү жагы жакшырат, суунун каналдардын суу өткөрүмдөрү жогорулап, каналдар жоготуу азаят. Араван районунда дыйкандар башка аймактардан агып келген суулар менен эгин сугарышат. Аларга ар бир тамчы сууну үнөмдүү пайдалануу маанилүү. Ошондуктан дыйкандар арыктарды тазалап, каналдарды даярдоодо өздөрү да кызыктар болуп жардам беришет. Иш жакшы барыпты. Өзүңүз көрүп турсуңуз, мына эл Иш кызуу жүрүүдө. Арыктарды чаап тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Азыр өзүбүз жактагы ички арыктын 20 чакырымын бүттүк. Дагы бир канча күнгө уланат. Каналдар тазаланып бүткөндөн кийин суу бериле баштайт. Кийин чоо беребиз, суу беребиз, паникдениктен суу беребиз элге. Мамлекет тарабынан ири каналдарды оңдоо жана куруу иштерине жыл сайын каражат бөлүнөт. Бирок майда каналдар арыктар чабылбаса эгин талааларга суу жетиши кыйын. Ашар жолу менен жүргүзүлгөн мындай иштер даярдыкты күчөтүп, суу тартыштыгын алдын алууга жана түшүмдүүлүктү жогорулатууга шарт түзөт. Жакынкы күндөрдө тазалоо иштери толук аяктап, дыйкандарга суу бериле баштайт. Таңсулуу Сүйүнали кызы, Уран Адишев, ЛТР Ош облусу.